Саламатсыңарбы, жолдоштор? Жаш жоокерлер жыйынын башчысы, жаш жоокерлер жыйыны аскердик антка келтирилсин. Аткарууга ант берем. Салтанаттуу түрдө ант берем. Командирлер менен башчылардын буйруктарын так аткарууга ант беремин. Кыргызстандын эркиндигин жана көз карандысыздыгын коргоо үчүн бар күчүмдү, эгер керек болсо өмүрүмдү да аябууга ант беремин. Атамекенге кызмат кылам. Жарайт. Жоокерге толуктоосу менен куттуктаймын. 2021 жылдын 21 май күнү 92-843 аскер бөлүгүндө аскердик ант берүү салтанаты болуп өттү. Жоокерлер атайын окутуу ротасында даярдыктардан өткөрүлүп, курал-жарак техникаларды аскердик жалпы уставдын жоболорун окуп үйрөнүштү. Майрамдык салтанатка жаш жоокерлердин ата-энелери, бир туугандары, аскер бөлүктүн жамааты катышып, санитардык режимди сактоо менен өткөрүлдү. Бүгүн мен үчүн өзгөчө күн, өтө маанилүү күн. Себеби мен балам өзүнүн жигиттик милдетин аткарып, бүгүн ант берүү аземи болуп жатат. Ошо салтанаттуу аземге катышып олтурам. Мен үчүн өтө баламды көрүп сыймыктанып, ата-эне катары өтө сыймыктанып турган убагым. Өздөрүнүн бүгүнкү берген анттарын да ыйык сактап, берген убадаларын анттарынын үстүнөн чыгып кызмат кылат деген үмүттөмүн. Ар дайым мекенибиз гүлдөп, өнүп, өсүп турсун. Чек араларыбыз бекем болсун, Кыргызстаныбыз ачык асманда, бейпилдикте жашасын. Иш чаранын соңунда жаш жоокерлер саптык көнүгүү, кол уруш ыкмаларын көрсөтүштү. Жоокермин жалыны бар жүрөктө, жан дилин мекенине эзилген. Даярмын аткарууга барына дайыма, буйрукту жеңиш үчүн берилген. Даярмын аткарууга барына дайыма, буйрукту жеңиш үчүн берилген.